Кеминде бизде 12 киши иштейт бул жерде. Баягы водителим бар, баягы жүктү алып келет. Быйылкы жылы ушул эл өзү эле алып келип атат. Мен мындай көп деле сыртка чыкпай атам да. Бул жерде ушу кургатуу эмелерин жасап атабыз да. Бул кайналга базарларда редко сатылат да. Бунун өздөрүнүн клиенттери бар. Россиядан келип атат, мына Казакстандан, өзүбүздүн Кыргызстандан, анан Өзбекстандан, Тажикстан менен иштешчү элек. Эми Тажикстан менен быйыл кандай болот, ал белгисиз да. Азыр мүмкүн болушунча ошо Өзбекстанга аракет кылып атабыз. Дики менен анын айырмасы, муну көрүп атасыңар. Биздики майдараак. Ал чуть-чуть чоңураак болот да. Ишенбейт да. Например, бул кайналдын келечеги чоң да. Мен, например, астыга максат койгом. 3 жыл мурда чын айтсаң духум түшүп кетти. Мындай клиент болбой, баягы складыңда турса, баягы иштегим келбей калат экен да. Анан өткөн жылы кичине эме көтөрүлүп, анан тияктан поддержка болуп, быйылкы жылы жумуш жакшы болуп атат. Агахан фондунун бирден бир бизге кылган жардамы ушул кайналынын маанисин мындай көтөрүп койду да, актуалдуулугун көтөрүп, бүгүнкү күндө ушу айыл чарбасына берип аткан бир топ проектлер менен иштешип атат. Непосредственно ушул кайнал боюнча кайналыны өнүктүрүү, анын жакшы сортторун алып келүү, аны баягы кургатуу, ошондой эле таңгактоо иштерине дагы бир топ долбоорлорду алып кирип атат.